Жол эрежесин сактабай ар кандай жол кырсыктарына себепкер болгон айдоочулардын айынан милициянын кайгул кызматынын кызматкерлери күн сайын күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Алар өз милдеттерин аткарууга чыгаар алдында атайын кароодон өтүп, кызматтык күбөлүгүнөн формасына чейин текшерүүдөн өтөт. Аны менен катар патрулдук унаасы да техникалык кароодон өтөт. Марш! Баканбаева Манаса келип калды. Маалымат түшөрү менен Бишкек шаарынын Ленин районунун милициянын кайгул кызматынын кызматкерлери Үмөталиев менен Киев көчөлөрүнүн кесилишине жөнөп кетишти. Ал жерде шаардык маршруттук каттамдагы кичи автобус менен жол тандабастын катышуусунда жол кырсыгы орун алган. Коомдук транспортто улгайган адамдар жана кош бойлуу аял да болгон. Алар үчүн тез жардам чакырылды. Biz kızmak uçurumda jol kırсыгына жол кырсыгы болуп калыптыр бул жерде. Ошонун азыр схемасын чыгып атабыз. Күн чыгыштан күн батышты көздөй Киевский көчөсү менен бараткан эл ташуучу маршруттук линия спринтер ак. Ал келаткан. Анан бул түндүктөн түштүктү көздөй Toyota Land Cruiser бараткан. Экөө кесилиштен кырсыктап калыптыр. Анча оор эмес. Материалдык чыгым келтирет. Биз буларды схемасын чийип, эки айдоочуну наркологдон өткөрөбүз. Эки автоунааны убактылуу токтотуучу жайга токтотуп, материал чогултуп, мөөнөттөрүн көрсөтүп беребиз. Булар Горгайга барып, ошол жактан ишти, ошол жактан чечип кетишет. Маршрутканын ичинде келатканыбызда эле бул жактан чыга калып туруп эле капталына сүзбөдү машина. Кимди? Бул маршрутканы. Тиги ак машина. Светофорго карабай эле чыгып. Эмне болуп турабы? Анан эчтеке болгон жокпу ичинде? Жай ичке бир кыз кыйналып атат. Када келатканмын. Светофорго карабай эле. Канча маршрутка бу? 1260. Что-то жол келген? Бака алып койдук окшойт азыр. Ситуация такая. Мы стояли на светофоре, был удар. Был удар именно вот на заднее колесо маршрутки. Там были много пассажиров, и получается, когда был после удара был загорелся Светофор. Да, вот получается, он чуть рано выехал, а маршрутка ехала. И он ударил. Чуть раньше выехал, да? Жеринде протокол түзүп, жол кырсыгынын схемасын чийгенден кийин милиция кызматкерлери кырсыкка кабылган унаалардын айдоочуларынан түшүнүк кат алды. Эми жол кырсыгына ким күнөөлүү экени тергөөчү чечет. Жашыл шырагынан өтүп бараттым. Бияктан оң капталдан токтоп турган машинадан чыгып туруп эле мен өтүп кеттим, күткөн деле эмесмин, артымды сүз салып токтоп. Ошол болду. Сейчас наставим. Мыйзам талаптарына ылайык жол кырсыгына кабылган айдоочулар алкоголдук ичимдик ичпегени боюнча атайын текшерүүдөн өттү. Андан соң автоунаалары айып аянтына коюлду. Белгилей кетсек, жол кырсыгына күнөөлүү деп табылган айдоочу 550 айып пул төлөйт. Ошондой эле экинчи тараптын да материалдык чыгымын көтөрөт. 102 кызматына бейтаныш адам бычак менен коркутту деп чакыруу түштү. Чоо жайын териштириш үчүн милиция кызматкерлери ордуна келишти. Келгенде эле эки тарап бири-бирин күнөөлөп эле калды. Бычак менен коркуткан адам кызуу болчу экен. Это вас, блядь,
10 человек на меня напали, они от меня еще что-то хотят, что ли? Я могу тоже государственный, блядь. Брат, не Чоң кадимки эле үйдө пычактар болот го узуныраак. Ошол. подойдет. Не, где вот брат его? Я. Где его Kimni брат? korkuttu? Мени. Не, вот его брат мне ножом. Qancha yashaysiz? Я Мен Аламизин базарында. Жалғыз эле белең? Ооба, жалгыз. Аты ким дейсиң сен? Менинби? Я вот живу вот здесь, квартира моя вот здесь. Халкихи 11, квартира 5. Я никого не трогал. Я домой шел, на меня напали. Вот пьяные сидели вот здесь, на меня напали. Домой заехали, нож взял, да? Я никого... Я вообще никого не трогал. Он, блин, чем тебе он трезвый? Я его... Нормальный. Мало то, что я чуть выпишу, да? Sen bu yoqqa nima kelding ala? Дос балама. Жоқ, эч ким Аны алып барып жоқ. экен. Ал ошол дос балама чалып аткан да. Чалып аткан жерден ушинтип атпай болчу. Çalgan kişi de çok. Bilmiyorum. Telefon. Ya. Kimni? Толук айтып жок кой. Толук. Короче, магазинден чыкты бул. Чыгып туруп эле анан орусча сүйлөп атты магачы. Каяктан турасың деп сүйлөп атчу. Анан Аламизин базарда десем, кандай Аламизин базары? Бул жакта эмне кылып жүрөсүң деп сүйлөдү орусча. Анан дос балама келдим десем, анан ичин ачып туруп эле баягы пычакты көрдүм. Менден кийинки башка бирөөдө ушинтип кармап коркутса, просто мен деле коркуп кеттим аял, ичине Да, пычак. я вышел покурить, приехал, да? Ишенбесең, тиги магазинчи бала да тайып бар. келди. В смысле, ким дал? Ish бар uyda, kim bilan yashaysiz? Бар? Милиция кызматкерлери милиция бөлүмүнө тергөөчүгө өткөрүп беришти. Чүй облустук шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын башчысы жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик курулуш агенттигинин кызматкери кармалды. Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында коррупцияга каршы күрөшүү боюнча жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 345-берилнесинин 2-бөлүгүнүн 2-пунктунда каралган кылмыштын белгилери боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик курулуш агенттигинин борбордук аппаратынын өкүлүнө Чүй облустук шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын башчысы, Аламүдүн районунун жана Чүй облустунун башкы архитектору УН жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик курулуш агенттигинин кызматкери КБ Чүй райондук шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын башкы бухгалтери ЖТны мыйзамсыз бошотуу демилгесин көтөрүү үчүн 1500 АКШ доллар өлчөмүндө пара берип жаткан жеринен кармалышты. Аламүдүн районунун жана Чүй облустунун башкы архитектору УН Кыргыз Республикасынын мамлекеттик курулуш агенттигинин кызматкери КБ аркылуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик курулуш агенттигинин АА аттуу жооптуу кызматкерine райондук башкармалыктын башкы бухгалтери ЖТны ээлеген кызматынан бошотуу үчүн мыйзамсыз аудиттик текшерүүнү жүргүзүп, каралоо жолу менен кызматтан алуу максатында кайрылган. Кыргыз Республикасынын УКМК тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө.